Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Allah Ta'alaға мақтаулар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салам салауаттарды айтабыз. Аллах субхану тағала өзінің кітабы Құран кәрімде айтқандай: "Истағизу биллах, ал-малу вал-бануна зинатул хаятид дуния." Мал, мүлк, байлық жана бала бұл дүние жашоосунун кооздуктары. Демек, мына ушул дүниеге келгенден кийин ар бир инсанда ушул дүние жашоосун жашап, анан бир белгилүү убакыт келгенден кийин үй бүлө күтүп, андан кийин ар бир үй бүлөдөгү эң чоң бакыт бул ошол үй бүлөгө Аллах Таала тарабынан тартууланган белек, неамат, бул ошол бала жыты. Ошол бала Аллах Таала тарабынан берилди. Албетте Аллах Тааланын каалоосу менен Аллах Таала өзү Куранда белгилегендей, кимге кааласак биз эркек бала беребиз, кимге кааласак биз кыз беребиз, кимге кааласак экөөсүн тең беребиз, кимге кааласак экөөсүн тең бербей коебуз деп айткандай. Мына ошол Аллах Тааланын берген белеги баланын эми жөн эле бир достору менен ичип, кыйкырып, ал жакта төрөгөн, 9 ай бойга көтөргөн, машакат тартып, кыйынчылык тарткан башка бирөө, анан кийин жөн эле бир балалуу болдум деп, деп кыйкырып коюп, достору менен жүргөн эле башка бирөө. Бул эмес, бул ошол улуу жаратуучу инсанды канткенде бактылуу болот, канткенде адашып калат, канткенде ошол менин жакшы көргөн пенделерим бир зулумдукка түшүп калат деген нерсени эң жакшы билген улуу жаратуучу Аллах Таала ошол бала төрөлгөндөн кийин дагы ошол балага кандай амалдарды кылса жакшы болот, жана ошондой эле бала бул дүйнөдө эле эмес, ата эне өтүп кеткенден кийин кабырда, акырет жашоосунда баланын пайдасы тийип туруусу үчүн кандай амалдарды кылуу керек. Мына ошол жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Куллу гуламин муртахинун би акыйкатихи." Ар бир бала өзүнүн акыйкасына байланган. Башкача айтканда, күрөөгө коюлган, өзүнүн акыйкасына. Күрөөгө коюлган деген нерсени биз билебиз. Бир буюм, сиз бир жерге бир күрөөгө коюп койгон болсоңуз, аны бир ошол күрөөдөн чыгарып алмайынча бир иштеткенге болбойт. Ошол сыяктуу бул жерде ошол күрөөгө коюлган деген сөз менен айткандыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, акыйка кудум эле ошол бир жылкыны бир тушоосун кесип жибергендей, же болбосо бир байлоодо турган малдын байлоосунан чыгарып ийгендей, ошол баланын келечегине мына ушундай бир жаркын жашоосуга ошондой бир таасирин тийгизе турган нерсе катары белгилеп, өзүнүн акыйкасына күрөөгө коюлган деди. Ошол акыйка деген эмне? Акыйка ад-дабиха. Акыйка деген бул союу. Айша энебизден келет хадис. Ошол эркек балага 2 кой, кыз балага 1 кой союлунат. Пайгамбар алейхиссалам дагы өзүнүн неберелерине мына ушундай акыйка кылгандыгы кабарланат. Мына ошол акыйка бул баланын ден соолугуна, бир ой жүгүртүүсүнө, акылдуу болуусуна, ата-энесине, элине, жерине пайдалуу болуусуна бир түз себепчи боло турган экендигин жашоодо бир канча инсандардан угуп жүрөбүз. Биздин балабыз ушундай төрөлгөндөн кийин ушундай бир оору менен кыйналды, же болбосо муктай албай кыйналып атты эле. Биз акыйкасын кылгандан кийин мына ушулардын бардыгы таптакыр бир башка багытка өзгөрдү деп бир канча жолу угуп жүрөбүз. Анткени биз жанагында башында айтканыбыздай, пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү сөзсүз түрдө бул инсанга пайда. Аллах Тааланын буйруктары, кайсыл нерсени кыл деген болсо инсан үчүн пайда, ошол нерсе кайсыл нерседен Кудай Таала инсанды тыйган болсо, бул нерсе инсанга зыян. Ошон үчүн кулдарына мээримдүү болгон улуу жаратуучу ошол нерселерден инсанды тыйган. Демек, акыйка. Ал акыйканы ким кылат? Акыйканы баланын атасы, же болбосо чоң атасы, тай атасы, кыскасы балага вали боло турган
адам кылып кое берет. Акыйканы ошол өкүмү ал курбандыктын өкүмүндөй. Курбандыкта кайсыл малдар жарай турган болсо, акыйкада деле ошол малдар жарап кете берет. Анан ошол койдун ордуна уй же төө же башка жандыкты акыйка кылса болобу деген маселеде алымдардын ортосунда эки пикир бар. Болот дегенде анан болбойт дегендер дагы бар. Анан биз жанагында айттык, курбандык сыяктуу деп акыйканын эти бул сатылынбайт. Акыйка кылынган малдын эти жана териси дагы сатылынбайт. Акыйка кылынды, союлду, сойгондон кийин андан жейилинет, уятасаддаку, садака кылса болот, хадия белек кылса болот акыйканын этини. Кыскасы, ошол курбандык кандай болсо, акыйканын эти дагы мына ушундай эле болуп кете берет. Анан убактысы бул пайгамбарыбыздын хадисинде айтты: "Тутбаханху йаума сабиахи", 7-нчи күнүндө союлунат деди акыйка. Эң жакшысы мына ушул 7-нчи күнү. Бала төрөлгөндөн баштап, бүгүн бала төрөлгөн болсо, эртең 1-нчи күн деп эсептеп барып, ошол 7-нчи күнү союлганы жакшы. Анан болбосо 14-нчү күнү, андан болбосо мүмкүнчүлүгү болбой калса 21-нчи күнү союлганы жакшы. Андан ошол күндөрдө дагы мүмкүнчүлүк таба албай калган болсо, анда каалаган бир убакытта мүмкүнчүлүгү болгондо балага акыйка кылып койсо боло берет. ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها. Андан кийинки амал бул баланын ошол 7-нчи күнү эле баланын чачы алынат. Анан ошол чачынын өлчөмү канчалык болгон болсо, ошончолук деңгээлде, ошончо канча грамм чыккан болсо, ошончо грамм күмүштү ошол балага садака кылат баланын атынан. Же болбосо алтындан болсо дагы болот. Ойсем анан кийин балага аттардын ичинен жакшы атты тандап ат коет. Ошол атты койгондо дагы жөн эле бир жолунан чыккан бир нерсенин атыны же бирөөмүлөр менен белдешип отуруп сенин атыңды мен коюп коем эмес, ошол атты койгондо дагы бир маанилүү ат болуп, ошол бир ат аркылуу жакшы бир баланын келечегине максатты коюп, ошол жакшы аттандоо керек экендигин дагы бул жерде белгилеп өттү. Ана ошондой баланын жөн эле бир сүйүнүп эле бир шарларды байлап коюп же кыйкырып айтканда ичип жүрүп эмес, мына ушундай бир бала төрөлгөндөн кийин ошол баланын атасы, чоң аталары мына ушундай балага акыйка кылып жана садака кылып, дуа кылып, келечегине үмүт кылган болсо, албетте мына ушул баланын салих перзент болуп чоңоюусуна себеп болот. Салих перзент бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде белгилегендей, идамат ибну адам инката анху амалуху, эгерде адам баласы бул дүйнөдөн кайтып кеткен болсо, өтүп кеткен болсо, анда анын амалдары токтойт. Илля мин саласин, бирок 3 нерседин амалы токтобойт. Ошол 3 нерсенин бирөөсү валадун солихун ядуала, ошол өтүп кеткен атасына дуа кылып туруучу салих перзент. Демек атасы бул дүйнөдөн өтүп кетти, бардык сооптуу амалдардын эшиктери жабылды, эми сооп иштей албайт. Жабык. Бирок бир гана 3 нерсе болгон болсо, ошонун бирөөсү ошол баласы салих перзент калтырган болсо, салих перзенти артынан дуа кылып турган болсо, ошол дуасы кабырда жаткан атасына дагы сооп болуп барып тура берет. Салих перзент деген ким? Салих перзент деген мына ушул жакшы амалдарды кылып, кайсыл иште сооптуу нерсе бар экенин эң жакшы билген перзент. Бүгүнкү күндө бирөө мактанат, менин балам бизнести жакшы өзгөртүргөн, кайсыл учурда кайсыл жерден акча табыш керек экендигини, кантип оборотко чыгыш керек экендигини, кандай жерден алданып калбаш керек экендигини эң жакшы билет менин балам, кайсыл нерседе акча көп экендигин эң жакшы билет деген сыяктуу эле салих перзент дегени ошол кайсыл иште сооп, кайсыл иш эң сооптуу экендигини жакшы билген перзент. Аллах таалам ар бир үйдө төрөлгөн наристелерди мына ушундай бир салих перзенттерден кылып, элге, жерге, ата-энесине пайдасы тие турган инсандардан болуп эр жетүүсүнү Кудай таалам насип кылган болсун.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.